Assalamu alaikum. Эфирде кайрадан машина келди. Бүгүнкү обзордо E55W210. Өзүңөр билгендей эле 210 95-жылы W124 кузовдун ордуна келген. Ал эми E55 AMG версиялары 1999 жана 2002 жылдары чыгарылган. Таза AMG-ни кантип билсе болот? Тышынан мындай таза AMG-ни билиш кыйыныраак. Анткени мисалы бамперлерди, дискаларды жана выхлопты жеткиликтүү баада оригинал болбосо деле сатып алса болот. Ошондуктан кээ бир айдоочулар 4-3 алып туруп AMG-ге жасатып айдай беришет. Ал эми чыныгы айырмасын билем десеңер, анда салондун ичине кириш керек. Салондун ичинде биринчи көзгө көрүнө турган нерсе бул отургучтары. Таза AMG-де отургучтары башкача дизайнда, перфорациясы менен жана подкачкасы менен. Ошондуктан отургучтардын капталдарында баскычтары бар. Ал эми кийинки нерсе бул жүрүк отормонун рычагы. Мисалы E55 Жапониядан келсе, анда рычагы жыгачтан жасалган болот. Анан рычагтын үстүндө Affalterbach деген жазуусу болот. Негизи Affalterbach бул Германиядагы шаар. Ошол шаарда ушул AMG-нин штаб-квартирасы жайгашкан. Кийинки нерселери бул AMG жазуулары. Ошол AMG жазуулары эки жерде болот. Бирөөсү прибор панелинде, экинчиси рулунда. Анан рулу өзгөчө мындай анатомиясы менен болот. Эгерде мен айтып кеткен нерселердин бири жок болсо, анда уна AMG ошоштуруп жасалганы ыктымал. E55 AMG E36 AMG-ден башталат. Дал ошол E36 1996 жылы бир аз эле чыгарылып, анын ордуна 1996 жана 97 жылы чыгарылган E50лөр келет. E50 деген модификация. Анан эң күчтүү E60 AMG деген модификациясы болгон. Бирок эң белгилүү E55 модификациясы 1998 жылы чыгарылып баштаган. Бул жерде белгилүү M113 кыймылдаткыч орнотулган. Жалпы көлөмү 5,4 литр. Көпчүлүк айдоочулар ойлошот экен, 5.5 болсо деле көлөмү 5.5 деп. Бирок чынында эле көлөмү 5,4 литр. Толук атмосфердүү кыймылдаткыч V-образдуу 8 цилиндрлер менен. Жалпы 354 аттын күчү жана 530 ньютон-метр айлантма учуру менен. Негизи бул кыймылдаткыч ишенимдүү, мындай эч өлбөгөн кыймылдаткычтардын катарына кирет. Бирок бир нече кемчиликтери бар. Биринчи нерсе, картердын желдетүү системасы кирдеп кетиши мүмкүн. Анан экинчиси, менин өзүмдүн башымдан өткөн нерсе бул коленвалдын абалын аныктоочу датчик. Ошол датчик кээ бир учурларда иштебей калышы мүмкүн. Иштебей калганда унаа оталбай калат. Жалпысынан башка эч кандай чоң маселелери жок. Бул кыймылдаткычты убагында тейлөө кылып, убагында оңдоп турганда коркпостон 400 000, 500 000 чакырым жүрө берет. Унаанын тышкы көрүнүшү өтө сонун көрүнөт. Айрыкча ушул бамперлер жана 18 радиустагы AMG моноблоктор мындай идеалдуу балансты кармап өтө мыкты көрүнөт. 20 жылдан ашык убакыт өтсө деле, менин оюмча бул унаанын дизайны эч кары элек. Кандай экен машина? Оталдырайынбы? Келе бияка турсаңар. Мына достор, бул унаа кичинекей балдарга деле жагат. 1999 жылы Mercedes компаниясы AMG бөлүнүшүн толугу менен сатып алган. Ушул E55 дал ошол учурдан кийин чыккан. Эмнеге Mercedes AMG-ни сатып алды десеңер, анткени AMG сатылып кете электе. Өз учурунда Mercedes-тен жаңы унааларды сатып алып, анан ошол эле Mercedes-тен кыймылдаткычтарды сатып алып, күчтүү Mercedes AMG-лерди чыгарып жүрүшкөн. Анан аларды 2 эсе бага сатып жүрүшкөн. Анан Mercedes компаниясы, кой биз аларды плагиат кылбай эле коелу деп туруп, ошол AMG-нин толук акциялардын пакетин сатып алышкан. Унаанын салону 90 жылдардын премиум классындагы материалдардан жасалган. Сапаттуу жана жумшак пластик менен булгары, чыныгы жыгач, бардыгы мындай тыкан чогултулган. Азыркы заманбап унаалар мындай деңгээлде чогултулбайт. Анан негизи E55-тер мультимедиа же опциялар жагынан жөнөкөй E-класстардан эч айырмаланбайт. Анткени AMG-ни жасаганда алар ошол эң жогорку авангард топтомду алып туруп анан жасашкан. Эгерде классик же элеганс топтомду алса, анда окшошпой калмак. Ой, твоя Манила.
унаада 5 баскычтуу өзү которгон 5 Tronix деген жүрүк отурмасы орнотулган. Негизи эле ушул кыймылдаткыч бере турган айлатма учурду бул жүрүк отурмосу эч коркпостон сиңирип арткы дөңгөлөктөргө жеткирет. Арткы дөңгөлөктөрү аракетте болгондуктан кышында абайлап айдаш керек. Негизи эле кургак асфальттын үстүндө деле абайлаш керек. Бирок бул унаага көнүп калсаңар, жакшы эле сезип каласыңар. Мисалы, заноска киргенде коркпостон эле унааны жакшы түшүнүп, заностон чыгып кете аласызар. Кыймылдаткычта эч кандай турбина же компрессор болбогондуктан кыймылдаткыч дароо эле кетет газды басканда. Анан төмөнкү обороттордон эле жакшы эле тартат. Мына. Мунун түздөн түз атаандашы E39 M5 мындай спортко ылайыктуу болуп көрүнөт. А бул болсо мындай классикалык седан болуп көрүнөт. Албетте мунда деле күч кубаты көп. Бирок E55 менен M5тин философиясы башкача. M5 E39 ал мындай дайыма жарышам деген айдоочулар үчүн жасалган. Анткени биринчиден заводдон алар бир гана механикалык жүрүк отурмосу менен келет. Анан бурулушу да жакшыраак. Анан жалпы көрүнүшү да дайыма жарышам деп турат. Бул унаа болсо мындай күчтүүрөөк E-класс айдайм деген айдоочулар үчүн жасалган. Анткени мисалы кетип баратканда бул жөнөкөй эле E430 же E320 эле сезилет. Газды басканда эле бул унаа 5-5 экендигин силерге эскертип коет. Жүрүү бөлүгү AMG. Демек, пружиналары, амортизаторлары катуураак. Анан жалпы унаанын клиренси төмөндөтүлгөн. Токтотмо системасы да AMG. Унаанын бурулушу жакшы, бирок заманбап спорт унааларга жетпейт. Кыймылдаткыч болсо, кыймылдаткычына эч сөз жок. Негизи эле бул унааны шаардын ичинде айдаганда көп деле рахат албайсыңар. Рахат алыш үчүн трассага чыгыш керек. Трассага чыкканда газды тепкенде бул унаа коркпостон 200-250 чакырым саатка чейин барат. Бүгүнкү күндө 5-5ти сатып алганы тура келеби? Менин оюмча ооба. Албетте акчаңар болсо анда сатып алып айда бергиле. Анткени керектүү жана ыңгайлуу опциялары бар. Азыркы учурда базар баасы $15,000 баштап $28-30,000 чейин барат. Эгерде өзүңөргө 5-5 издеп жатсаңар, анда бул унаа азыркы учурда сатылууда. Баасы $24,500. Эгерде кожой менен байланышып кошумча маалыматын алам десеңер, анда ушул видеонун астындагы тиркемени басып, машина KG мобилдик колдонмосуна киргиле. Булардын баалары жылдан жылга кымбаттай берет. Дагы 15-20 жылдан кийин булар чыныгы раритет болуп калат. Негизи буларды инженерлер жасаганда толтура акчаны, толтура эмгекти кетиришкен. Азыркы заманбап унааларды менин оюмча маркетологдор эле жасап калышты. Бул унаалар көптөгөн муундарга унутулгус болуп калат. Мындай унааларды башка эч ким эч качан жасабайт. Эгерде ушул видео 2000ден ашык лайк чогултса, анда E55ти E39 M5 менен жарыштырабыз. Сиз менен машина KG бар болуңуз.